Ассаламу алейкум туугандар. Бүгүн бизде обзордо Kia K5 2018-2019 жылкы кара түстөгү бензиновый мотор 2 объемдогу машинаны бир сире өз карап чыктык. Бир деталында освеженный краска бар, калган детальдары Кудайдын буйруса таза экен. Ушундай туугандар. Машина кара түстө. Комплектациясы ортодон жогору, подогрев сиденья, монитору бар. Ушундай туугандар. Бул жеринде бир аз мырыйган жери бар экен, а так ушундан баштап эле краскасын текшерип баштайлы. Бисмиллахиррахманиррахим. 117, 119, 104, 98, 135, 114, 123, 106, 107, 116, 127. Бул жагы полностью таза. 123, 213, 215, 145, 136, 106, 131, 92, 109, 114. Бул жагын айта турган болсок, арткы крылоодо бир аз освеженный краска чыгып атат. Калган детальдары полностью таза буюрса. Машина 2 объемдогу бензин. 109, крышкасы да таза. Салон тартып өтсөк, мынакей дверной панелдери полностью таза. Сиденьялар айрылган жыртылган жерлери жок. 2018 секеринде. Багажда текшерип беребиз иншалла. Мультируль. 136 000 родной пробегте. Монитор бар. Камера заднего вида бар. Багаж ачылып турат. Коробка тебинип секирбейт. Иштеши өтө жакшы. Подогрев. Переднее сиденье. Печка Ташкент. Ушундай туугандар. Бокс таза. Айрылган жыртылган жерлери жок. Мынакей дверной панелдери полностью таза. Потолоктору бүтүн таза машина, Кудайдын буйруса. Дверной панелдери таза. Сиденьялар таза. Бүтүн полностью ковролиндер. Бул жагына келе турган болсок, бул жактары таза. Кудайдын буйруса. Бул жагы да таза. Бүт заводской. Багаж чоң багажник, газовый оборудование жок, чоң болуп калган. Органайзер бар. Казандары полностью заводской герметиктерде. Ушундай туугандар. Кийин подкапотный пространствону көрсөк, булар чечилген эмес, таза. Чашкасы да целый. Крылолору дагы полностью заводской. Бойдон. Лонжерондору таза. Полностью таза. Лонжерон таза. Булары чечилген эмес. Бул жагы да таза. Мотордо маяктан паттеп болгон жерлери жок, полный таза. Капот өзүнүкү. Ошондой туугандар. Жалпысын айтканда машина таза, незначительными минусами. Кимге жаккан болсо, кайрылыңыздар иншалла. Салып беребиз иншалла.